Бишкек шаарынын 144 жылдыгы белгиленип жатат. Майрамдын урматына Борбор каланын курулушуна, инфратүзүмүнө салым кошкон Бишкек шаарынын ардактуу тургундарына Бишкек Батырдын эстелигинин алдында концерттик программа уюшулуп, куттуктоолор айтылды. Кала башчысы Эмилбек Абдыкадыров баш каланын өсүп өнүгүшүнө, өлкөнүн борбору болуп калыптанышына ардагерлердин эмгеги зор экенин белгиледи. Бул күнгө арналган спорттук маданий иш-чаралар, жарманке, тамак аш көргөзмөлөрү Борбордун 4 районунда өткөрүлүүдө. Ал эми кечинде 19:00 Ала Тоо аянтында кыргыз эстрада жылдыздарынын катышуусунда концерттик программа уюшулуп, ал түн ортосуна чейин уланмакчы. Бишкек мэриясы бишкектиктерди жана шаар конокторун кала күнүн бирге белгилеп, жакшы маанай менен эс алууга чакырат. Почетный граждандар чакырып, мен бир топ менен кеңештим. Биздин мэр болуп кеткен, вице-мэр болуп иштеп кеткен адамдар бар, тең почетный граждандар, гор кеңештин председатель болгон адамдар. Алар оптимистичный мага дух берип атат. Бишкек шаары Центральный Азияда эң кош шаар болуш керек депчи. Бизге кошо потенциалыбыз бар. Ошондой шаарларга айландырабыз. Ошондой шаарга айланарына мен бир дагы шегим да жок. Ошондой биз аракет кылышыбыз керек. Бул аракеттин баары тең биздин элдерден да көп зависит этет.